Менин артында турган имарат Араван районуна караштуу Кермету айыл өкмөтүндөгү Гүлбар айылындагы мурунку эски Токтогул мектеби. Бул жай азыркы учурда ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борбору кызматын көрсөтүлүп келет. Бул жайда бир канча ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жана ошондой эле жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн балдары тарбияланып келүүдө. Айта кетүүчү жагдай ошол бир канча жылдардан бери дал ушул имаратка тиешелүү болгон жер тилкелерге жеке жактар капиталдык курулуштарды салып, анын айланасында жергиликтүү тургундардын ортосунда нааразычылык пикир пайда болгон. Тактап айта турган болсок, ошол социалдык объекттердин жерлери жеке жактарга сатылса болобу, аны ким саткан жана кантип саткан, ушул жана башка суроолорго алдыда жооп алып бергенге аракет кылабыз. Сезим ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын калыптандыруу борбору 2015-жылы Юстиция министрлигинде дал ушундай аталышта каттоодон өткөн. Бирок ага карабастан мекеменин артындагы жер тилке жеке адамдардын колуна өтүп кеткен. Бул убакка чейин атайын комиссияда түзүлүп, райондук прокуратура жер тилкени мурунку мектептин жери экендигин аныктаган. Эми азыр ошол мен айыл өкмөткө кайрылганбыз, ушундай эме здание салынып атат го десек, өзү планда бар экен дешип койду, башка эчтеке деле эле отурабыз. Негизи ооба, мен айыл өкмөткө биринчи башталганда, курулуш башталганда эле айттык. Ушундай биздин эме, бул жака өзү негизи площадка болуш керек да, балдар ойной турган аянтча болуш керек. Бул жагыбыз көлөкө немерак. Буяк күнөскө салабыз эми. Эми мындай оюбуз жеткен менен колубуз жетпей атат, площадка кылдырып алганга. Эме жардам жок, эми өзүбүз эптеп эме кылабыз десек, анан площадка кылдырат элек десек, өзү планда бар экен, бул аукциондо сатылган экен деп койду, анан башка. Мындан бир топ жыл мурун бул имарат балдар билим алган мектеп болгон. Жаңы мектеп курулгандан кийин имараттар бошоп, бирок имарат кайрадан оңдоп түзүүдөн өтүп, бакча катары кызмат көрсөтө баштаган. Бүгүнкү күндө 50дөн ашык бала тарбияланууда. Айыл өкмөт башчысы жаңы гана кызматка келгенин айтып, бирок сос объекттин жерлери сатылышы туура эмес деген пикирде. Сос объекттин жери аукционго коюлса болобу? Жок, мен сос объекттин азыр сен суроону берип атпайсыңбы? Аукциондо кандай эме кызмат абалынан пайдаланганбы деп атпайсыңбы? Ал жерде кызмат абалынан пайдаланган эмес, аукцион негизинде алган. Эгерде мыйзам түгүл эле болгон деп ойлойм ал жерде. Себеби сага арыз жазган баланын да апасы катышкан, өзү да аукциондо алган да. Бирок ошол ал айтып атат, ооба мен дагы алгам, бирок бул мыйзамсыз экенин билдим деп атат. Документ берилбей жүргөнүн кесепети эмнеде деп ойлойсуз? Эми аны мен айта албайм да. Мен эми келгениме мына 5 айдын 6 айдын жүзү болуп атат. Мен келгенде бул уже иш башталган экен уже. Аукцион мыйзамдуу болгонбу? Эми мен аны мыйзамдуу деп деле айта албайм. Эми азырынча себеби мен келгениме 5 ай болду. Мен келгенде бул иш өзү башталып калган экен. Бүгүнкү күндө мекемеге тиешелүү болгон жерде 2 имарат бар. Алардын бири бүткөн болсо, экинчиси курулуп жатат. Архитектура кызматкерлери курулушту куруу үчүн эч кандай макулдук берилбегенин, жеке тараптарга эскертүү берилгендигин айтууда. Демек, курулушу аяктаган жана эми курулуп жаткан имараттардын экөө тең мыйзамсыз деп айтууга болот. Сөзсүз түрдө архитектуранын уруксат алып, тийиштүү документтерди даярлап, проект документтерди, архитектурный документтерди бардыгын толугу менен толуктап, азыркы куруп аткан курулушу незаконный да. Биз эч кандай уруксат кагаздарын алган эмес да. Мыйзам чегинде документтерди алыш керек да. Жаңыдан курулуп жаткан имарат айыл өкмөттүн жер адисинин уулуна таандык экенин жашырган жок. Жер адиси баары мыйзам чегинде болгондугун айтууда. Бүгүнкү күндө бул иш сотко өткөрүлгөн. Соттун чечими баарына чекит коет дейт. Ошондо сос объекттин жерлери сатылса болобу? Сос объекти айтып атпайм, мен МЧСтин заключениясы, тийиштүү ишканалардын мекемелердин немелери, баардык заключениялардын немеси менен муниципалдык госактан бар. Муниципалдык госактан сатабыз да. Сизде бар да. Бар. Азыр сос объект болуп атат да. Сос объекттин негизин түз эле суроо. Сос объекттин жери бул боюнча сотто жүрүп атат азыр учурда. Эме болуп тур. Бул кайрылган, сот жүрүп атат, эми бүт териштирди, биз болгон документтерди алып барып берип атабыз ал жерге. Сос объекттин жери жеке жактарга өтсө болобу? Сос объекттики болбойт. Бирок сос объекти эмес да, биз ажыраттык да. Биз неме кылабыз? Мен сизге окуп берейин, мынакей. Араван районунун шаар курулуш жана архитектура боюнча башкармалыгын сактоодо турган Кермету айыл аймагынын Гүлбар айылынын башкы планына ылайык жогоруда көрсөтүлгөн А. Асанбаеванын жеке менчигине алган жер тилкеси Токтогул атындагы мектептин жер аянты деп көрсөтүлгөн дейт. Соттогу чечими мына.
прокуратуранын көрсөтүлгөн болсо биз азыр эми олар сотко берди, олар сунушка берди, сунуш пикирин берди прокуратура. Азыр эми бул боюнча сот жүрүп атат азыркы учурда. Дагы бир кызык жагдай, чуу жараткан жер 2 жолу акционго коюлган. Экинчи жолу жер адистин уулу утуп алган болсо, биринчи жолу мындан 9 жыл мурун да акционго коюлгандыгын жердин биринчи ээси да чыкты. ФАПка чейин сатылган айланасы. Ошондо мен мына эски мектептин лабораториясын 437 миңге акциондо сатып утуп алганмын. Жанынан 10 болгон жерди 100 квадрат метрди 156 миң сомго сатып алганмын утуп. Ошол жылдан ушул жылга чейин ар кайсы султоолорду айтып келет жер адиси. Тиешелүү болгон документтерди бербей, ушул күнгө чейин көз ала албай келдим. Анан анын үстүнө аз келиңесип 2016-жылы мына жерде дагы мектептин көмүрканасы бар эле. Көмүрканасын бузулганда 2016-жылы. Булар дагы өз алдынча аукцион өткөрүп, бизде эми жер мафиясы түзүлүп калган. Ошо жер мафиясы өздөрү бири-бирине сатып, мен жерим үстүнөн 30 квадрат метр саткан экен ал жерде. Эми бул жерде мына жер адиси өзүнүн 2 баласынан мына 2 здание, мына кирпичтен курулган здание көргөзсөңөр болот. Ушул зданияны өзүнүн аукциондо өзү өткөрүүчү, алып баруучу өзү болот, 2 баласын ушул жерде алып берди. Эми бул имараттын айланасында талаш жараткан жердин чоосу жакынкы күндөрдө сотто каралат. Бул боюнча райондук прокуратура сотко кайрылган. Кайра сатылган жер тилки боюнча кызмат адамдарына да чара көрүлүүсү керек. Таткашабдан Адилет Нышанбаев, Актылек Акылбек уулу, Нур Ньюс.